Bir күнү bir дыйкандын трактору иштебей калат. Дыйкандын жана анын кошуналарынын машинаны оңдоого болгон баардык аракеттери текке кетет. Акыры алар бул боюнча адисти чакыралы дешет. Адис келип тракторду карап чыгып, тракторду айланып, капотту көтөрүп, баарын кылдаттык менен текшерип чыгат. Анан балкан алып, моторду бир жолу чаап, кыймылга келтирет. Мотор буга чейин бузулбагандай дөңгүрөдү. Адис эсеп кагазын дыйканга бергенде, ал аны таң кала карап ачууланды. Балка менен бир жолу сокконуң үчүн эле 1000 сом аласыңбы? Досум, мен балка менен бир сокконум үчүн 100 гана сом сурадым. Калган 900 сомду сенден өзүмдүн билимим үчүн короткон акчанын кичинекей эле бир бөлүгүн гана алдым. Анткени ал билимдин аркасында балка менен туура жерге бир эле жолу согуп, бузулган жерди оңдоп койдум. Ардактуу угармандар, бирөөнүн эмгегин баалаганды үйрөнөлү.